Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарды айтып, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз окуп, таанып, биле турган сахаба бул Саид ибн Амир аль-Жумахи. Бул сахаба жөнүндө кийинки алымдар эмне деп айтышкан? Саид ибн Амир аль-Жумахи рожулун иштарал ахирата бид-дунья. Саид ибн Амир аль-Жумахи дүйнөнү ахиретке алмаштырып жиберген адам болгон, дүйнөнү ахиретке алмаштырып сатып жиберген адам болгон, дүйнөгө кызыкпаган адам болгон. Ва асараллаху ва расулаху аля сивахума. Ошондой эле Аллах Тааланы жана анын элчисин эң алдыга койгон, ошого көнү тандап алган, башкалардан дагы. كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من آلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا. Пайгамбарыбыздын учурунда мушриктер, буттарга сыйынган мушриктер бирөөлөрдү душмандарын жазалагысы келсе, Меккеде Тан'ин деген жер болгон. Ошол жерге жерге алып чыгышып, ошол жерге жазалашкан, өздөрүнө жараша жазаларды берип, кээ бирлерин өлтүрүшкөн. Ошол учурда пайгамбарыбыздын бир сахабасын кыянатчылык кылып, алдоо жолу менен колго түшүрүп алышкан. Ал кайсы сахаба болгон? Хубайб ибн Ади деген сахаба болгон, пайгамбарыбыздын сахабасы. Мусулман болгон. Ошону колго түшүрүп алышкан. Ошону миңдеген мушриктер Тан'ин деген тарапка алып барып жөнөгөндө, ошону өлтүрүлүүсүн көрүүгө миңдеген адамдар барышкан да, Курайштын чоңдору чакырышкан адамдарды. Ошолордун ичинде Саид ибн Амир аль-Жумахи да болгон дейт. Саид ибн Амир өзү балагатка жете эле бала болот, жаш бала болот. Бирок аябай шамдагай бала болот, шамдагай мынтип аябай тез кыймылдап, шамдагай болуп, жеңил болуп турган бала болот, жаш бала болот, аябай шок бала болот да, жашынан эле шамдагай болгон. Вакыт макканаху шабабуху ал-мавфуру ва футуатуху ал-мутадаффиқату мин ан юзахима ан-наса бил манакиб. Ошондой эле аябай күчтүү бала болгон, жашынан эле адамдар үйүлүп турган жерден далысы менен сүзүп өтүп кеткен, ошол жерлерден сүзүп өтүп, эң алдыга өтүп, Курайш ошол мушриктердин эң чоң башчылары бар го, Суфян ибн Харб же болсо Софван ибн Умайя жанына туруп алган, эң алдыга өтүп, ошо жамааттын эң алдына өтүп, ошол чоң мушриктердин алдына жанына туруп алган. Вакыт атаха лаху залика ан яра асира Курайшин мукаббалан би куюдихи. Ошол жерде жамаат дейт, асирди көрүп, колго түшкөн сахабаны көрүп, аябай кыйкырып, сүйүнүп жатышты дейт. Колдору байлануу, буттары байлануу болгон да ал сахабанын. Ал кезде Бадр газвасы болот, Бадр согушу болуп, пайгамбарыбыздан аябай күч алууну каалап турушкан эле дейт. Бул сахаба колдоруна түшкөндө аябай сүйүнүп, кыйкырып, буну өлтүргүлөр келип жатышты дейт. Жаш балдар, жалгыз аялдар дагы аны ортого түртүшүп, кыйкырып жатышты дейт, аябай кыйкырып жатышты дейт. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقومته الممدودة يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب وسمع صوته الثابت الهادي من خلال سياح النسوة والصبيان وهو يقول. Ошентип, ошол баардык адамдар чогулуп калды дейт, ошол жерге айланып туруп калышты дейт. Ошол Хубайб ибн Ади сахабанын айланасына туруп калышты дейт, баардыгы. Анын өлтүрүлүүсүн күтүп туруп калышты дейт. Ошол жерде аялдар, жаш балдар кыйгырып жатышты да, өлтүрүлсүн депчи. Ошол учурда
Хубайб ибн Ади сахаба аябай ишенимдүү туруп ушинтип кыйкырып жатты дейт. Ин ши'тум ан татрукуни аркау ракатайни qabla masra'i faf'alu. Эгер кааласаңар мени кой берип тургула, мен 2 рекет намаз окуп алайын деди дейт. Мен 2 рекет намаз окуп алайын, эгер рухсат берсеңер дейт. ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين يا لحسنهما ويا لتمامهما. Ошондо 2 рекет намазды аябай сонун кылып, өтө кооз кылып, ар бир рүкүнүн, ар бир сүннөтүн, ар бир важибин өз ордунда кылып, сонун кылып 2 рекет намазды окуп, толук окуп бүтүрдү дейт. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول والله لولا أن تظن إني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. Ошентип намазын окуп бүтүп, Курайш элинин, мушриктеринин башчыларына карап туруп, ушундай деди: эгер силер өлүмдөн коркуп, намазды аябай узартып окуду деп ойлобогонуңарда дейт, мен намазды дагы узун окумак элем дейт да. Бирок эгер намазды узун окуй турган болсом, узартып, силер мени өлүмдөн коркуп, намазын узун кылып окуду деп ойлоп калмаксыңар деп айтып жатат. Кудум Алымбек Татка дагы ушинтип өлгөн болчу. Аныкы бирок окуясы башкача. Намаз окуп жатканда башы алынат анын алдатканын. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج. Ошол учурда мушриктер андан өчүн алышып, денесин кескилешип, кыйнап өлтүрүп жатышты дейт. Ошондо айтып жатышты дейт сахабага: сен кутулуп, бул өлүмдөн кутулуп, бул кыйноодон кутулуп, сенин ордуңа Мухаммад болуусун каалайсыңбы деп айтып жатышты, кыйкырып жатышты. فيقول والدماء تنزف منه والله لا ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يؤخذ بشوكة فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم أن اقتلوه اقتلوه. Ошондо андан аябай кан агып жатты да. Хубайб ибн Адиден аябай кан агып жатты. Ошол учурда айтты: касам ичип айтам дейт, мен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ага денесине бир тикенек тийүүсүнө ыраазы болбойм дейт. Андан ыраазы болуп, үйүмдө, үй бүлөм менен, балдарым менен отурууга ыраазы болбойм дейт. Эгер пайгамбарыбыздын денесине бир тикен тийип аткан болсо дейт, сайлап аткан болсо дейт, мен ошого чыдабайм дейт. Үй бүлөмү дагы, балдарымы дагы таштап, мен өлүмгө даярмын дейт да, мындайча айтканда. Аны ыраазы болбойм дейт, эч качан пайгамбарыбыздын денесине тикенек кирүүсүнө ыраазы болбойм дейт. Ошол кезде мушриктер, бутка сыйынгандар ан сайын жиндер келип, аны өлтүргүлө деп кыйкырып жатышты дейт. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. Ошондо Саид ибн Амир Хубайб ибн Адиге караганда дейт, жаш бала да эми, ал ушундай дуа кылып жатты дейт: о Аллахым дейт, сен булардын ар биринен өч ал дейт. Булардын ар биринен өч ал дейт. Бирин дагы калтырбай өлтүр дейт, жана эч бирин калтырбай дейт. Ар биринен өч ал деп Аллах Таалага дуа кылып жатты дейт. Сумма лафаза анфасаху al-akhirata wa bihi ma lam yastati' ahadun ihsa'ahu min darabati as-suyufi wa ta'anat ar-rimah. Ошондо акыркы демин берди дейт, жан берди дейт. Денесинде эч бир таза жери калбады эле дейт. Бардык жерине кылыч же найзалар сайылган эле.
عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه. قريش эле ошентип ал жерден шаарга кайтып келишти, Меккеге дейт, кайра Мекке Танъимден Меккеге кайтып келишип, ал болгон окуяны баардыгы унутуп калышты. Бирок Саид ибн Амир ал-Жумахидин эсинен эч качан чыкпады дейт бул окуя. Жана көз алдынан эч качан кетпеди. Жада калса, уктаса, уйкусунда дагы ушул нерсени көрүп жатты. Эгер ойго болсо, акылынан кетпей жат. Саид ибн Амирдин көз алдына Хубайб ибн Адидин 2 рекет намаз окуп, ушул Курайш элине мушриктерге каршы дуа кылып жаткандыгы эч качан эсинен кетпеди дейт. Жана анын кыйкырган үнүн, дуасын кылган дуасын кулагында угуп жатты. Саид ибн Амир коркуп баштайт. Ошол дуа кылды да, эми неме Хубайб ибн Ади каршы дуа кылды да Курайшка. Аллах Таала чалган түшүрүп, Курайш элинин мушриктерди өлтүрүп койбосун, мени дагы өлтүрүп койбосун деп аябай коркуп жатты. Сумма инна Хубайбан аллама Саидан ма лам якун я'ламу мин qabl. Ошентип Саид ибн Амир ушул окуядан аябай чоң сабак алды. Хубайб ибн Ади аябай чоң нерселерди үйрөттү. Алламаху аннал хаята ал-хаққа тaqidatu al-jihad fi sabilillah. Бул жашоонун негизги чыныгы, маңызы бул не дейт? Дин дейт. Бул дүйнөнүн чыныгы, маңызы дин жана акыйда дейт, ишеним дейт, ыйман дейт. Чыныгы, маңызы бул Аллах Таалага ишенүү, ибадат кылуу, Аллах жолунда күрөшүү дейт. Алламаху айдан аннал имана ар-расиха яф'алу al-a'jiba wa yasna'u al-mu'jizat. Ошондой эле эмнени үйрөттү? Өтө бышык иманды үйрөттү дейт. Аллах Таалага ишенүүнүн эң жогорку даражасын үйрөттү. Бул иман канчалаган мужизаларды, кереметтерди жаратаарын үйрөттү дейт. Алламаху амран ахара huwa anna ar-rajula allazi yuhibbuhu ashabuhu kull hadha al-hubb innama huwa nabiyyun muayyadun min as-sama. Ошондой эле ушинтип өз жанын берип, ушунчалык сүйгөн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чыныгы пайгамбар экенин үйрөттү дейт. Аллах Таала колдогон, Аллах Таала жөнөткөн чыныгы пайгамбар экенин үйрөттү дейт. Инда залика шарахаллаху садра Саид ибн Амирин ila al-Islam faqama fi mala'i min al-nas wa a'lana bara'atahu min asami Quraysh wa awzariha wa khal'ahu li asnamiha wa awsaniha wa dukhulahu fi dinillah. Аллах Таала Саид ибн Амирдин жүрөгүн исламга ачып койду дейт. Жүрөгүнө иман салып койду дейт. Жүрөгүнө иман кирди дейт. Саид ибн Амир ал-Жумахидин жүрөгүнө. Ошондо тола мушриктердин алдына чыгып туруп, өзүнүн бул буттардан, эстеликтерден жансыз эч нерсе, же зыян, же пайда бере албай турган эстеликтерден мен аруумун деди. Буларга эч качан мен сыйынбайм. Мен буларды тааныбайм, буларга эч качан сыйынбайм деди дейт. Булар менин кудайым эмес. Булар же зыян бере албаса, же пайда бере албаса, жада калса өздөрүн дагы куткара албайт зыяндан деп, өзүнүн элинин алдында ачык жарыялап, исламга киргенин жарыялады дейт. Ислам динине кабыл кылганын жарыялады дейт. Жана ушундай жаман буттардын күнөөлөрүнөн мен да аруумун деди дейт. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. Ошондон кийин Мадинага кетип калат. Ар дайым пайгамбарыбыздын жанында жүрүп, Хойбар жана башка газваларга катышат пайгамбарыбыз менен. ولما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه وهو راض عنه ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفته أبي بكر وعمر وعاش مثلا فريدا فزا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضاة الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. Ошентип пайгамбарыбыз Аллах Тааланын Раббысынын жанына кеткенде, жан бергенде, ал пайгамбарыбыз бул сахабадан аябай разы болуп кеткен эле дейт. Ошондо бул сахаба Абу Бакр жана Умар радиаллаху анху сыяктуу халифалардын бир кылычы сыяктуу болуп калды. Кадимгидей бир көтөрүлүп турган бир кылычы сыяктуу болуп, аябай ишенимдүү бир кол астындагы бир жоокери болуп калды дейт. Жана мусулмандарга өзгөчө бир өрнөк, үлгү болуп калды. Кандай үлгү болуп калды? Дүйнөнү сатты, ахиретти ордуна алып алды.
дүйнөнү ахиретке алмашты, ахиретти тандады мындайча айтканда. Ошондой эле Аллах Тааланын ыраазычылыгын тилеп, Аллах Тааланын ыраазычылыгын тандады жана анын Аллах Тааланын соопторун алууну, соопторуна жетүүнү каалады. Дүйнөнү таштап салды жана жасаттын, нафстин каалоолорун дагы таштап салды. Аларга эч качан баш ийген жок. Ва кана халифата Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям я'рифани ли Саид ибн Амр сидқаху ва тақваху. Пайгамбарыбыздын халифалары Абу Бакр, Омар радиаллаху анхума, Аллах алардан разы болсун, бул сахабанын таквачылыгын, анын чынчылдыгын билишет эле. Ва истами'ани ила нусхихи ва юсихани ила қаулихи. Жана анын берген насааттарын угушат эле дейт. Бул сахаба насаат берет эле, эки халифага насаат берет эле. دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال. Караңыздар, халифа болуп атса, Умар радиаллаху анху, Абу Бакр сыяктуу сахабалар халифаларга насаат берүү бул не деген сөз бул? Алар дагы угушкан дейт бул сахабаны, насихаттарын угушкан дейт. Болбосо Умар радиаллаху анху адилеттүүлүктүн туу чокусуна жеткен, даражасын өтө бийик даражасына жеткен. Умар радиаллаху анхуга бир нерсе сүйлөштөн коркушат эле сахабалар. Аябай жүзү сүрдүү болгон, коркушкан Умар радиаллаху анхудан. Бирок Саид ибн Амир ага эч тартынбастан ушинтип насааттарды берген. Демек, Саид ибн Амирдин даражасы ушунчалык бийик болгон. Бир күнү Умар радиаллаху анхуга кирди бул сахаба жана айтат: "Эй Умар, мен сага ушундай насаат берем" дейт. "Уккунуң, мен сага ушундай насаат берем. Сен Аллах Тааладан корккунуң, адамдардан коркпогун" дейт. "Вала тахшан наса филла". Тескерисинче болбогун, адамдардан коркуп, Аллах Тааладан коркпой калбагын. "Ва алла юхалифа қаулука фи'лака фа инна хайрал қаули ма саддақаху ал-фи'лу". Сен айткан сөздөрүңө кылган иштериң каршы болуп калбасын дейт. Сен эмнени айткан болсоң, сен кылган иш амалдарың, иш жүзүнө аткарып ошол сөзүңдү, ошол иштериң, сөздөрүңдү чындап, ошо далилдеп турсун дейт. Айткан сөзүңдү өзүң дагы аткаргын дейт. Өзүң каршы чыкпагын кайра айткан сөздөрүңө. "Я Умар, аким важхака лиман валлака Аллаху амараху мин баидил муслимина ва қарибихим". Аллах Таала сени халифа кылып койду дейт. Жана алыстагы мусулмандарга дагы, жакындагы мусулмандарга дагы алардын иштерин бүтүрүп бергин. Сен үйрүп кетпегин алардан, ар биринин ишине карап тургунуң. "Ва ахибба лахум ма тухиббу ли нафсика ва ахли байтика ва акрах лахум ма такраху ли нафсика ва ахли байтика". Ошондой эле сен өзүңө жана өзүңдүн үй бүлөңө эмне жакшылыкты каалаган болсоң, бардык мусулмандарга да ошол жакшылыкты каалагын. Жана өзүңө эмнени жаман көрө турган болсоң, ошо жана үй бүлөңө эмнени жаман көрө турган болсоң, башка мусулмандарга да ошол нерсени жаман көргүнүң. Сен Аллах Тааладан корккунуң, адамдардан коркпогун. Акыйкатты ишке ашыргын, адамдардан эч качан коркпо. Адамдар сени эмне деп жемелесе да алардан коркпо. Сен Аллах Тааладан коркуп, акыйкатты гана ишке ашыргын. Ошондо Умар радиаллаху анху айтат: "Буну ким кыла алат, эй Саид? Буну кимдин колунан келет бул нерсе?" Ошондо айтат Саид ибн Амир: "Буну сен сыяктуу Аллах Таала пайгамбардын үммөтүнө халифа кылып койгон сен сыяктуу адамдар гана кыла алат. Сен жана Аллах Таала ортоңордо эч ким жок башка" дейт. Ошол учурда Умар ибн Хаттаб Саидти чакырат дагы: "Мен сени Шамга, Химсга неме кылам" дейт, башчы кылып шайлайм, мага жардамчы бол дейт. "Я Саид, инна муаллука аля ахли Химса фақал: Я Умар, нашаттука Аллаха алла тафтинани". Ошондо сен мени фитнага таштап коеюн деп атасыңбы дейт, дүйнөгө. Мени башчы кылып, колума акча тийгенде
ошол акча менен сыналып калбайын, мени ошол фитнага таштап коеюн деп атасыңбы деп коркуп жатат. Мен өзгөрүп кетпейин, акчама колго акча тийгенде мен өзгөрүп кетпейин деп атат. Ошондо Омар ибн Хаттаб жүзүнө аябай ачууланып кетет дагы. Мени өзүңөр шайлап халифа кылып койдуңар дагы, өзүңөр качып кетип атасыңарбы, мени таштап коюп, ушунча чоң милдетти мага берип коюп, өзүңөр качып атасыңарбы, мен мойнума илип коюп. Мен сени эч качан кое бербейм, сен сөзсүз болосуң Шамга. Мындайча айтканда Химс шаарына. Сумма валлаху аля Химса ва кала ала нафриду лака ризкан. Мен сага ушул Байтул Малдан берейинби дейт. Мындайча айтканда мурун мусулмандар алдорда Байтул Мал деп атап коюшкан. Байтул Мал деп ошол жерде мусулмандардын байлыктары болгон, көп нерселер болгон, малдары болгон, ошолордон факирлерге, мындай кедей кембагалдарга таркатып, ошол муктаждыктарын камсыздап турган, ошол Байтул Малдан факирлерди эч факир калтырбай, ошолордун муктаждыктарын камсыздап берип турган, көп нерселерди берип турган. Ошондо ошолдон мен сага берейинби дегенде, жок дейт, четке кагат. Мен муктаждыгыман ашыкча болуп кетет, кереги жок деп четке кагат ошол учурда. Ошентип Химске сапар кылып кетет. وما هو إلا قليل حتى وفد أمير المؤمنين بعد من يثق بهم من أهل حمص فقال لهم اكتبوا لي أسماء فقراءكم حتى أسد حاجاتهم. Ошентип Химстен бирөө келет, Омар ибн Хаттабга бирөө келет. Ошого айтат Омар ибн Хаттаб: сен Химстеги Шамдагы фукаралардын, кедей кембагалдардын аттарын жазгының, мен ошолордун муктаждыктарын кандырайын дейт. Сиз мектеп жаз дейт, жазып бер дейт мага. Ошентип жазып бергенден кийин Омар ибн Хаттаб халифага берет дагы. Омар ибн Хаттаб окуп кетип атып, аттарды паланча деп окуп кетип атып, Саид ибн Амир деп окуйт. Ошентип окуп туруп, бул ким деп сурайт. Бул ким дегенде, бул биздин халифабыз деп айтат. Омар ибн Хаттаб: силердин халифаңар, силердин башчыңар факирби дейт, кембагалбы деп таң калып кетет да. Кембагалбы дегенде ооба деп айтышат. Анан Аллага касам ичип айтабыз дейт. Канчалаган күндөр өттү дейт. Үйүндө эч качан от жагылбады дейт. Түтүн чыкпады дейт, үйүнөн эч качан от жагылып түтүн чыкпады дейт. Бул дегени үйүндө эч качан тамак бышырылбады дейт. Тамак бышырылганын көргөн жокпуз дейт. Ошондо Омар ыйлап жиберет, ыйлап жиберип, сакалдары суу болуп калат, ыйлай берип, аябай ыйлап жиберет. Сумма амада иля 1000 динарин фажа'алаха фи сурратин ва qal اقرأ عليه السلام مني وقولوا له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجتك. Ошентип Омар радиаллаху анху бир чүпрөктөн мындай акча сала турган идиш болгон мурун ошол доордо. Жип менен деп түйүп коюшкан, ичине акча салып туруп, ошого 1000 динар салып туруп, 1000 динар салат дагы алтындан, ошону берип жиберет. Саид ибн Амир ал-Жумахиге берип жиберет, өзүнүн муктаждыктарын камсыздасын деп берип жибергенде алып барып беришет. Ошол акчаны беришкенде ага карап туруп айтып жиберет: инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп айтып жиберет. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деген биз Аллах Таалага гана таандыкпыз жана ага гана кайтуучубуз дейт. Бул айтылат, бул бир адам өлгөндө, бир мусиба, башына бир чоң түйшүк келгенде айтыла турган нерсе. Бул болсо ошентип айтып жиберди. Анын аялы болсо ордунан чочуп тура калды да. Не болуп кетти деп. Саид, не болуп кетти? Бирөө өлдүбү? Мусулмандардын амири Умар өлдүбү деп кыйкырып жиберет, чочуп кетип. Жок, андан дагы жаман нерсе деп айтат Саид. Ошондо не мусулмандар газвага чыга турган болуп калдыбы, мушриктер менен согуша турган болуп калдыбы деп сурайт аялы. Жок, андан дагы чоң нерсе деп айтат да Саид. Мындан дагы чоң не болушу мүмкүн дегенде, менин үйүмө дейт, мага дейт,
fitna кирип келди дейт да. Fitna дүйнө кирип келди дейт. Мен үйүмө дүйнө fitna кирип келди дейт. Акчаны айтып атат да, динарларды. Ошондо аял айтат, сен дароо bundan арыл дейт. Ал нерседен арыл, анда дароо деп айтат. Сен мага жардам бересиңби дейт аялына. Ооба дегенде экөө чогулуп ошентип бөлүп аздан кылып идиштерге салышып, чүпрөктө болгон идиштерге салышып даярдашат дагы. Ошол жерде факирлерге, кембагалдарга таркат беришет. Баарын таркатып жиберишет. Өздөрүнө бир да динени калтырбастан. Ошодон көп убакыт өтпөй эле дейт. Омар ибн Хаттаб Шамга жакын жерге барат дагы. Ошол жерге бир жерге түнөйт. Химске түнөйт да. Ошентип Химске түнөгөндө ал учурда Химске Куайфа деп айтып коюшкан, Куайфа деп Куфаны кичирейтип айтканда Куайфа деп айтылып калат да. Куфа азыркы Ирак, азыркы Иракты Куфа деп айтып коюшкан. بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه فقال كيف وجدتهم أميركم. Ошол учурда халифалар, негизги халифалар өзгөчө Омар ибн Хаттаб өзүнүн элин ушинтип текшерип турганда, башчылар, мусулмандар өздөрүнүн элдерин ким кандай жашап атат, кандай муктаждыктары бар, ошолордун сурап, ар бир айыл кыдырып, шарма-шар кыдырып, муктаждыктарын камсыздап турган, базарларга барып, ким бааны көтөрүп жиберди, ошолорду барып жазасын берип турган, баасын көтөрүп берсе, же болбосо таразадан алдап аткан болсо, ошолорду барып текшерип турган, таразадан алдап айтабы. Ошентип баарын текшерип турган мусулмандардын башчылары. Ошолордун бири Омар ибн Хаттаб дагы ошентип текшерип турган, муктаждыктарын кандырып. Ошол сыяктуу эле ошол максат менен Шамга барат, Шамга барып Химске барганда сурайт элинен. Башчыңар кандай экен? Силерге жакшы кызмат кылып берип атабы деп сурайт. Жакшы кызмат кылып берип атабы деп сураганда, ага арызданышат. Эли арызданышат. Жана 4 нерсени айтышат ошол жерде. 4 нерсе менен ага арызданышат. Халифага арызданышат. Ар бири биринен дагы өткөн, бири жаман чоң деп айтып атышпайбы эличи? Ошондо Умар айтты дейт: "Фажама'ту байнаху ва байнахум ва дa'awtu Аллаха алла юхайиба занни фихи фaqad kuntu azima as-siqati bihi falamma asbahu 'indi wa hum amiruhum qult ma tashkuna min amirukum." Ошондо Умар ибн Хаттаб айтат, халифа: "Мен ага аябай катуу ишенет болчумун" дейт. Ошо ишеничими жокко чыгарбаса керек деп Аллах Тааладан аябай үмүт кылып тилейм дейт да. Ошол ишеничимди жокко чыгарбасын деп Аллах Тааладан аябай үмүт кылып тилейм дейт. Себеби ага аябай катуу ишенет элем дейт. Жана сурайт: "Андан эмнени арызданып, эмне дооңор бар ага" дейт. Айтышты: "Ал таң атып, ошо күндүн жарымы өтүп кеткиче, түштөн кийин болуп кеткиче үйүнөн чыкпай атат" деп айтышат да. Үйүнөн чыкпай атат деп айтышат. Ошондо Омар ибн Хаттаб: "Буга эмне дейсиң, эй Саид" деп сурайт. Омар Саид ибн Амир ал-Жумахи бул тарапка, элин бул тарапка коюп алып сурап атат халифа. Омар ибн Хаттаб сурап атат: "Бул эмне үчүн мындай кылып атасың? Сен чыкпай атасың. Сен чыгып иштерин кылышың керек, суроолор болсо жооп беришиң керек. Сен эмне аны аткарбай атасың" дейт ошол жерде. Ошентип айтканда бир аз унчукпай турат дагы. Андан кийин айтат: "Аллага касам ичип айтам, бул нерсени айтууну каалабадым эле, бирок айтышка туура келет экен, айла жок эми. Fa innahu laysa li ahli khadimun fa aqumu fi kulli subahin fa a'jinu lahum ajinahum thumma atarayyasu qalilan hatta yahtamiru thumma akhbizuhu lahum thumma atawaddau wa akhruju lin-nas." Ошондо айтат: "Менин үйдө кызматчым жок" дейт. Иштерди кылып бере турган кызматчым жок. Ошого мен өзүм ундан камыр кылам дейт. Камыр кылганда ал ачып даяр болгуча бир аз күтөм. Даяр болгондо нан бышырып туруп, үй бүлөмө нандарын бардык менен бышырып даярдап берип туруп, андан кийин дарат алып, андан кийин элиме чыгам дейт. Кала Умар: "Фaqultu lahum wa ma tashkuna minhu aydan. Qultu wa ma taqulu li zalika ya Sa'id?" قالوا إنه لا يجيب أحدا بليل. Эл айтат:
Ал түнү бара турган болсок, түнү дагы чыкпай коюп атат. Бир муктаждыктарыбыз менен, бир суроолорубуз менен барсак, түнү дагы бизге чыкпай коюп атат дейт. Ошенткенде буга эмне дейсиң, эй Саид деп айтат халифа. Буну мен айткым келбеди эле, буну айтышты жаман көрөт элем, бирок айла жок, буну дагы айтканга туура келип калды эми. Эмне деп айтат ошондо? Мен күндүздү дейт, күндүзгү күнүмдү дейт, элим үчүн жана үй бүлөм үчүн бөлдүм дейт. Ал эми түндү дейт, түнү убактысын Аллах Таала үчүн бөлдүм дейт. Аллах Таала үчүн ибадат кылып чыгам түнү менен деп айтат. Культу ва ма ташкуна минху айдан. Дагы эмне үчүн арыздан жатасыңар, эмне дооңор бар башчыңарга деп сураганда халифа алар айтышты: иннаху ла яхруджу илейна яуман фи шахри. Ал айына бир айда бир жолу бизге чыкпай коет, күнү дагы түнү дагы чыкпай коет, бир жолу айына деп айтышат. Ошондо бул жөнүндө эмне дейсиң, эмне дей аласың эй Саид дегенде, мен эч кандай бир кызматчым жок, эй момундардын башчысы, жана менин эч кандай кийимим дагы жок, азыр үстүмдө кийип турган кийимим менен башка дагы кийимим жок дейт. Субханалла, караңыздарчы, бир эле кийим менен жүрөт экен. Бул болсо бир шаардын башчысы болуп жатат, فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم في آخر النهار ثم قلت وما تشكون منه أيضا. Benim bir ele üstünde giyimim var. Ayına bir jolu жууймун, жана жууп туруп кургагыча күтөм. Кургаганда кечикейин деп калганда кургайт. Ошондо алып туруп кийип, анан кийин элиме чыгам деп айтат. Жана эмнеге арызданып жатасыңар деп сураганда алар айтышты: тусибуху мин хайнин иля ахара гашятун фаягибу амман фи majlisihi. Дагы эмне менен арызданасыңар дегенде, бул жөн эле чогулуштарда отуруп бир нерселер сүйлөшүп отурганда өзүн жоготпойт дейт, өзүн жоготпойт дейт, эсин жоготпойт дейт да, мындайча айтканда. Эсин жоготпойт дегенде, эмне үчүн мындай деп сурайт халифа, эмне үчүн мындай болот эй Саид деп сураганда, фаяқулу валлахи ма ухиббу ан акуна аминан фи ахли ва валади. Ошондо айтат: фақала шахидту масра Хубайб ибн Адий ва ана мушрикун ва раайту Курайшан туқаттиу жасадаху ва хия тақул лаху атухиббу ан якуна Мухаммадун маканак. Ошентип сураганда халифа Саид ибн Амир ал-Жумахи айтат: эмне үчүн мындай болот? Себеби мен Хубайб ибн Адийдин окуясын көргөнмүн дейт. Ал учурда аны денесин кескилеп өлтүрүп жатышты дейт. Өлтүрүп жатышып, ушинтип сурашты мушриктер: сен Мухаммадтын, сен ордуңа Мухаммад болуп, сен тынч үйүңдө балдарың менен, үй бүлөң менен отурсаң жакшы эмеспи? Ушуну каалайсыңбы деп сурашканда эмне деп айтат? Эгер Мухаммадтын саллаллаху алейхи вассалам денесине бир тикенек сайылса, мен үйүмдө үй бүлөм менен балдарым менен тынч отура албайм. Андан көрө өлгөнүм жакшы дейт, Пайгамбарыбызды караңызчы, ушундай артык көрүп атат пайгамбарыбызды, өзүнүн жанынан, малынан, баласынан, үй бүлөсүнөн да артык көрүп атат. Пайгамбарыбыздын денесине тикенек кирүүсүнө ыраазы болбой атат, Ошону айтат. Ошон үчүн ал мезгилде мен мушрик элем дейт. Ошол сыяктуу мен ага жардам бербегеним үчүн Аллах мени кечирбей коебу деп катуу коркуу келип кетет дейт. Ошондуктан эсимди жоготпойм деп айтат. عند ذلك قال عمر الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун дейт Умар радиаллаху анху. Менин ишеничимди актаптыр дейт. Менин ишеничимди актаптыр. ثم بعث له ب1000 دينار ليستعين بها على حاجته. Ошентип дагы 1000 динар жөнөтөт дейт. Дагы 1000 динар жөнөтөт дейт өзүнүн муктаждыктарын кандырып алуулары үчүн. Аны аялы көргөндө, Саид ибн Амирдин аялы көрүп, ал акчаны Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун, эми кызматчы алып алат экенбиз, кийим, керектүү нерселерди, жей турган тамак аш баарын алып алат экенбиз, азык түлүктөрдү, Аллага чексиз шүгүрлөр болсун деп шүгүрчүлүгүн айтат. Ошондо
Саид ибн Амир ал-Жумахи сага мындан дагы жакшы нерсе айтайынбы дейт да. Ал эмне экен дегенде аялы бул нерсени ошол нерсеге алмаштырабыз дейт да. Бул акчаны ошол нерсеге алмаштырабыз. Бул андан дагы жакшы нерсе, биз ал нерсеге дагы муктажыракпыз деп айтат. Ал эмне деп аябай кызыгып калат да аялчы. Ал эмне экен айтчы тезирээк деп кызыгып калганда Аллах Таалага бул акчаны карыз кылып беребиз. Аллах Таала бизге сообун берет дейт, сооп кылып берет дейт. Акыретте мындан дагы чоң нерсени берет Аллах Таала деп айтып атат. Ошондо аялы разы болуп макул деп дароо мындай идиштерди даярдап туруп, чүпүрөктөн болгон идиштерди даярдап, бөлүп аздан кылып бөлүп туруп аябай көп кылат дагы. Ошол Мадинанын ошол шаардын мындайча айтканда элине таркатып берет, кээде кембагалдарына, жетим жесирлерине, баарына муктаж адамдарга баарына таркатып берет, өздөрү бир дагы эч нерсе албай туруп. Аллах Таала баарыбыздан, бардык мусулмандардан разы болсун. Алхамдулиллахи раббил аламин. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лах. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух.